Нұрзатын. Теңир тоонун камчыга сап жигитей жеңиш Баткенде кызмат өтөп жүрүп, алыскы Зардалда жашаган Нурзат менен таанышат. Кыз жигит ортосунда сүйүү оту тутанып, жеңиш өрүкзарлуу Баткендин кызын аскерди кызматын өтөп бүтсө, кичи мекени миң кушка алып кетем деген ою бар эле. Бирок куралдуу тажик аскерлери күтүүсүздөн ок чыгарып, кагылышуу башталды. Бул спектакль былтыр кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууда мекен үчүн курман болгон Жеңиш Иманбек уулунун жаркын элесине арналат. Анын образын Шумкарбек Абилов ойноп, каармандын Баткендеги согуш учурунда жасаган эрдигин таамай аткарып, калың элдин назарына алынды. Биз Баткенде кечеки коголаңда биз өзүбүз дагы армияга барбасак дагы чегараны коргогон солдаттардын жанында тамак ашын ташып, курал жарагын октоп берип, ошол жерде биз да кызмат кылып жүрдүк. Окуя менин көз алдымдан дагы эле кетпейт. Жеңишбектей батырларыбыз көп болсун. Спектакльдин аталышы «Ыйык жандар» деп аталат. Анда берген антына бек туруп, өлкөнүн бейпилдигин сактап, эл жер үчүн окко учкан Жеңиштин мүнөзү, адамдык парасаты, кыз кишиге жасаган аяр мамилеси, тунук сүйүүсү чагылдырылган. Чыгарманын максаты өсүп келаткан муундун атуулдук сезимин ойготуу, аларды патриоттуулукка, намыскөйлүккө тарбиялоо жана мекен үчүн курман болгон баатырларды эскерүү. Ол бизге кадимкидей жаныбыз күч кубат берди, дух берди. Жаныбызда биз менен отурган жокерлери да кадимкидей күчтөнүп, сүрдөнүп отурдук. Ата мекен үчүн каныбызды, жаныбызды аягына дайым даярбыз. Жеңишбектин ордунда болгондо биз да ошону кылмакпыз. Кудайым Нурзатты да ала келгениңиздерге рахмат. Спектакльдин режиссеру белгилүү драматург Аскарали Раджабалиев. Ал президенттин Баткен облустук өкүлчүлүгү тарабынан демилгеленип, аны Апас Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын актерлору аткарышты. Жеңишбек Баткенде сүйүп, кадырлап жашырып кылса да калсын. Bunday окуяларды биз кинодон гана көрүп келсек, бүгүнкү күндө чыныгы жашоодо ушул чегараны кайтарам деп чегарада чеп болуп, баатырларча курман болгон Иманбек уулу Жеңишбек уулубуз менен Нурзат кызыбыздын чыныгы сүйүү жөнүндө, патриоттуулук жөнүндө, чегара тууралуу баяндалат спектаклде жалпы. Спектаклде уулун аскерди кызматка узаткан эненин күн сайын жол карап баласын күткөнү, ичиндеги кусалыгы, балага болгон мээрими, сүйүүсү, уулунун амандыгын тилеп, ырым-жырым жасаган кыргыз эненин образда мыкты чагылдырылган. Чындыгында жеткирүү өтө эле оор болду. Кантип ойнойт экенмин, кантип эми аткара алат экенмин дедим, бирок чындыгында Баткендин өзүндө көрдүк да, биз дагы эмени снаряддын түшүп жаткан автоматтын үндөрүн угуп турганбыз. Элдер эвакуация болуп качып турган мезгилде өзүм да ошолордун арасында болдум. Сахнага алып чыгып ыйлаш, эме кылыш мен үчүн бул жагы оор болгон жок да. Себеби өз көзүм менен көрдүм, өзүм аралашып жаттым ошол жерде. Теңир тоолук жигит менен Баткендин кызынын махабатын даңазалаган «Ыйык жандар» спектакли эми өлкөнүн 7 дубанына көрсөтүлөт. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Ала Тоо 24, Нарын облусу.